Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге сұраныштар бойынша грусть деп аталған қызықты тасманы қысқаша баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отырып, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Джим жана Кэт аттуу жаш үй бүлө менен таанышабыз. Эртең менен турганда эле Джим Кэтке бүгүн жумушка барбай эле койбойсуңбу десе, Кэт жумушка сөзсүз барышым керек деп болбой койду. Ал Джимге андан көрө эңки жумада бир жака бармак эмес белек, эгер унутуп калбаган болсоң, анда ошого даярдан деп айтса, Джим дагы Кэтке менин да жумуштарым аябай эле көп болуп жатат. Мен дагы кийинки жумада жетекчинин тапшырмалары боюнча бошой албай калат экем деп айтат. Ал сөздөрдү уккан Кэт, сен дайыма эле бир нерселерди айтып коюп, жумушуңа бошой албай каласың деп таарынган болду. Бир аздан соң эле Джим телефондон бир видеону көрүп калат. Ал жакта жаңы чыгып жаткан Элвин вирусу боюнча жаңы маалыматтар чыга баштаган болчу. Маалыматтар боюнча Элвин вирусу элге өтө эле катуу таасирин бериши мүмкүндүгү айтылып жаткан. Бирок Джим ал видеого көп деле маани бербей, салкындаткыч бөлмөгө чыгып таза абадан дем алып жатып, жакын жердеги имараттын үстүндө турган кемпирди көрүп калат. Джим ага кыйкырып, "Сизде баары жакшы элеби?" деп сураса, ал кемпир бери караган кезде анын кийими кан экени көрүнөт. Ошол учурда ага Кэт келип алаксытып калат да. Джим кайра бурулуп караса эле жанагы кемпир жок болуп кетет. Ошол учурда алардын кошунасы Лин дагы салкындаткыч бөлмөгө чыгып калып, дароо эле Джим менен учурашат да өзүнүн сасык тумоо болуп ооруп калганы жөнүндө сүйлөшө кетишет. Джим кошунасына дарыгерге барып көрүнүп коюңуз десе, Лин Джинге үйдө жатып эле айыгып кетем, дайыма эле үйдөн айыгып кетчүмүн деп коет. Анда Джин кошунасына эскертип, жаңы бир вирус чыгып жатыптыр го деп айтса, кошунасы ал вируска ишенбей турганын айтып, жакында бизде шайлоо келе жатат. Бул биздин бийликтегилердин бир саясаты болсо керек деп койду. Анда Джим кошунасы менен коштошуп, телефону дагы өчкөнү калгандыктан телефонун сайып коет да Кэтти автобекетти көздөй жеткирип жөнөйт. Жолдо бара жатканда алар полицияларды көрүшүп, полициялар болсо кимдир бирөөнү өлтүрүп салган адамды кармап жатышкан болот. Кэтти метро станциясына жеткиргенден кийин Джин үйүнө кайтып келе жатып, жанагы полициялар турган жерде полициянын унаасы эшиктери ачылып, эч ким жок эле турганын көрөт. Таң калып эле үйдүн жанындагы ашканага келип тамактанып алайын деп тамактанып жатса, ал жерге жанагы кемпир келет да бир адамдын бетине түкүрүп, дагы бир кызматкерди кайнап жаткан май менен күйгүзүп салат. Бир аз убакыттан кийин жанагы бетине түкүрүп салган адамга Джин тийгенси эле ал жердеги бычакты алып айланасындагы адамдарды сайгылап өлтүрө баштайт. Джин болсо тездик менен сыртка качып чыгууга мүмкүн болуп, жанагы кемпир анын артынан келе жаткан кезде аны унаа сүзүп кетет. Унаанын ичиндеги адам дагы өзүн таптакыр башкача алып жүрүп, вирус жуктуруп алгандай эле түр көрсөтүп жатты. Вирустун жайыла баштаганын дароо түшүнгөн Джин үйүнө чуркап барып, дароо эле Кэтке байланышканга аракет кылып, ага телефон чалып, сыналгыны иштетип көрсө дагы ал жактагы бардык каналдар иштебей калыптыр. Кэт телефон тартпаган жерде болгондуктан ага байланышууга мүмкүн болбой, Джин ага SMS билдирүү жаза баштады. Дал ушул учурда салкындаткыч бөлмөдөн кимдир бирөөнүн кирип келе жатканын көрөбүз. Бир кезде Джин аны байкап калат да артын карай калса, кошунасы дагы вирусту жуктуруп алган байтор кайчы менен эле Джинди өлтүргөнгө аракет кыла баштайт. Джин кошунасын тээп жиберип, бирок кошунасы болбой эле Джиндин эки манжасын кесип жибергенге үлгүрөт. Кошунасы Джиндин кесилген манжасын жей баштаганда, Джин кошунасын темир идиш менен чаап салат да телефонун алып үйдөн качып чыгып кетет. Сыртка чыкканда колун бир нерсе менен таңып алат да вирусту жуктуруп алгандар тез эле көбөйүп кеткенин көрүп, шайтан арабасына келип аны от алдыра баштаса, вирусту жуктургандар анын артынан кубалап жөнөшөт. Бул учурда Кэт метродо кетип бара жаткан болчу. Анын жанында отурган адам Кэтке ар кандай сөздөрдү айтып эле анын тынчын алып жаткандыктан, Кэт анын сөздөрүн уккусу келбей ордунан туруп, анын ордуна башка бир кыз отурат. Бир кезде ал жакта да вирусту жуктурган адамдар пайда болуп, бир адам турган жеринен эле ар кайсы адамды сайгылап өлтүрө баштады. Ал жерде кан өтө эле көбөйүп кетип, акыры вирусту жуктурган адамды кармашканда, вирусту башкаларда жуктурганы белгилүү болуп, вирусту жуктургандар көбөйө баштайт. Бир кезде жанагы Джинге тийишип жаткан адам дагы ордунан туруп, жанындагы кыздын көзүн чукуп салды. Вирусту жуктуруп алган адамдар жанталашып бири-бирин өлтүргөнгө аракет кылып, бир кезде метро токтоп эшиги ачылганда Джин жанагы кызды жетелеп сыртка чыгып кеткенге мүмкүн болот. Бирок анын телефону метронун ичине түшүп калды. Жанагы Молли деген кыз өзүнүн кыйналып жаткандыгын айтып, мени таштап өзүң эле кете бер десе, Джин аны таштабай, сен ооруканага барышың керек деп жетелеп кете берет. Көп өтпөй жанагы вирусту жуктуруп алган адам дагы алардын артынан кубалап жөнөдү. Бизди таштабаңыздар, жардам кылыңыздар, оолумун бар басып кетишине себепчи болуңуздар суранабыз. Кичинекей бир тууганыбыз Умар чоң оору менен алышып, жалпы кыргыз элибиздин жардамына муктаж болуп жаткандыктан, берешин кыргыз элибизди кайрымдуу болууга чакырабыз. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө Аллах ыраазычылыгы үчүн жардам бериңиз.
Качып баратып Кет менен Молли бир адамга жолугуп калышып, ал адамдан жардам сурашканы менен вирусту жуктуруп алган адам аны тездик менен эле өлтүрүп салат. Кыздар андан ары качып жөнөшүп, бир адам метродон чыгуучу эшиктерди жаап жатканын көрүп, эртелеп чуркап барып эшик жабылганча чыгып кеткенге үлгүрүп калышат. Эшикти жапкан адам болсо аларды андан ары оорукананы көздөй алып жөнөйт. Бир топ убакыттан кийин жин өлүктөргө толгон жана вирусту жуктургандар көбөйгөн шаардан эптеп кутулуп чыгат. Ал шаардын чекесинен алыстап чыгып, бир кезде кан жоготкондуктан башы айлана баштап, кесилген манжаларын кайрадан тагып, андан соң Кет SMS билдирүүгө жооп бердиби деп аны менен дагы бир жолу байланышканга аракет кылып көрдү. Жин ошол жердеги оюн аянтчасынан вирус жуктуруп алган 3-4 баланы көрүп, алар болсо бир адамдын колун байлап алып, таяк менен чапкылап каткырып эле ойноп жатышкандарын көрөт. Акыры Жим ал адамга жардам берүүнү чечип, ал жерге барат да балдар менен мушташа баштайт. Балдар Жинге алы жетпестигин түшүнүп качып кетишкенде, Жин жанагы адамдын колун чечип бошотсо эле, көрсө ал адам деле вирусту жуктурган адам болуп чыгат. Аңгыча болбой жанагы балдар кайтып келип Жинди таш менен ургулай башташып, эми Жин ал жерден качып кетүүгө аргасыз болду. Кийинки көрүнүштө полициялар Кет менен Моллини ооруканага алып келишет. Көп өтпөй дарыгерлер Моллинин көзүн дарылоо үчүн алып кетишкенде, Кет ошол жерде отуруп телефонун жоготуп жибергенин түшүнөт. Дароо эле жанындагы адамдын телефонун сурап Жинге байланышмакчы болот. Ошол учурда сыналгыдан бардык телеканалдардан өлкөнүн президенти сүйлөп, вирусту жуктурбагандар колдон келишинче жашырынгыла деп эскертип, бийлик бул маселени чечүү үчүн тынымсыз иштеп жатат жана жакында бардыгы жакшы болот деп айтат. Президенттин артынан эле генерал чыгып сүйлөй баштап, ал вирусту жуктурган адамдар өздөрүн башкара албай, чыныгы мыкаачыга айланары жөнүндө айтып жаткан болчу. Бирок көп өтпөй эле генерал өзү да тердеп баштап, ал дагы вирусту жуктуруп алгандыгы белгилүү болуп калат. Анын кебетеси дароо өзгөрүп, тездик менен президентке кол салат да, дегенче болбой эле президенттин оозуна гранатаны тыгып жардырып салды. Мындай көрүнүштөн кийин ооруканадагы адамдар дагы ызы чууга түшө баштап, полиция болсо аларды тынчтандырганга аракет кылып жатат. Бир кезде Кет жанагы вирусту жуктуруп алган адам сыртка келип калганын көрүп, ал адам болсо тездик менен полицияны өлтүргөнгө жетишип, анын артынан вирусту жуктуруп алган адамдар ооруканага кире башташты. Кет болсо жанагы адамдын телефонун алган бойдон качып кетип калды. Ооруканадагы адамдардын көпчүлүгү өлүп, кээ бирлери вирусту жуктуруп, баягы адам болсо Моллини бир бөлмөдө отурган жеринен таап алат. Качып кеткен Кет дагы бир жерге барып жашынып, жанагы телефон менен дароо эле Жинге чала баштайт. Ал Жинге ооруканада жашынып жүрөм деп айтса, Жин Кетке ошол жерден жылбай жашынып тур. Мен ооруканага барып сени табам деп айтып жатып эле, көзүнө бир нерселер көрүнгөндөй болуп, өзүн башкача сезе баштады. Баягы Кет менен Моллини куткарып калган адам бир жерде жашынып билинбей калган байтур. Бир канча убакыт өткөндөн кийин бир бөлмөгө кирип барса эле, ал жердеги Молли дагы вирусту жуктуруп, таптакыр эле башкача болуп калган болот. Аны көрөрү менен эле дароо качканга аракет кылып, бирок болбой эле кармалып калат да. Молли болсо жакындап келип, анын денесин мыкаачылык менен кескилеп ырахат ала баштайт. Бул кезде баягы адам өзүнө окшогон бир топ адамдар менен кайра эле Кетти таап алган болот. Кет болсо алардан качып отуруп, бир эшикти бекитип салса, жанагы адам болбой эле башка жагынан кирип келип, акыры Кет ал адамды күтүлбөгөн жерден чаап өлтүргөнгө аргасыз болот. Өлтүргөндөн кийин анын бүтүндөй денеси кыпкызыл кан болуп, анын маңдайындагы эшик ачылат да, бет капчан дарыгер аны ичкериге алып кирип кетет. Бирок ал адам дароо эле Кетке тапанча такайт да, Кетти бир темирге өзүңдү өзүң кишенде деп айтып, андан соң вирустан коргоо үчүн атайын даярдалган химиялык суюктукту Кеттин үстүнөн агызып, Кет болсо денесиндеги кандарды тазалай баштады. Бет капчан дарыгер болсо бет кабын чечип, сыягы бул кыз вирусту жуктурган эмес окшойт, анын иммунитети күчтүү окшойт деп ойлоп, Кеттен канынын группасы кайсы экенин сурайт. Андан соң ал Кетке тапанча такагандыгы үчүн кечирим сурап, көрсө бул адам вирустарды изилдеген окумуштуу болуп чыгат. Ал Кетке Элвин вирусу боюнча түшүндүрүп берип, вирусту жуктурган адамдар эмне болуп жатканын, эмне кылып жатышкандарын кадимки адам сыяктуу эле түшүнүп турушат. Бирок алардын денесиндеги гормондордун айынан, тагыраак айтканда, алар башка бирөөнү өлтүрүү же кыйноо каалоосу өтө эле күчтүү болгондуктан, адамдарды кыйнап же өлтүргөндөн кадимкидей ырахат алышат деп түшүндүрүп берет. Андан соң ал Кетке сен мага кан тапшырышың керек деп айтып, балким сенин каның күчтүү болсо дары жасоого да мүмкүнчүлүк пайда болот деп түшүндүрүп, Кет болсо ага ишенип макул боло баштап, бирок таштанды челегиндеги бир кызыктай үндү угуп калат. Дароо эле таштанды челектин ичин карай калса, ал жерде көздөрү башкача болгон вирусту жуктурган нымыркай бала жаткан болот. Дал ошол учурда жанагы адам Кетке жетип келип, ага дагы вирусту сайып салды окшойт. Дароо эле Кетке кайрадан кишен салып, жанагы ымыркай баланы өз колдору менен өлтүрүп салат да. Эгер бир канча мүнөттөн кийин вирус сага таасирин бере баштаса, анда мен сени дароо өлтүрүп салам. Эгер вирус таасирин бербей, сенин иммунитетиң күчтүүрөөк кылып кеткен болсо, анда мен сени тик учак менен алып кетем да, сенин каныңдын жардамы менен вакцина жасайбыз деп айтат. Бул учурда Кет ага билдирбестен жанагы телефондун жардамы менен Жинге SMS билдирүү жазып, өзүнүн каякта экенин билдиргенге аракет кылып жатат. Бул учурда окумуштуу адам болсо өзүнчө
сүйлөнүп. Бул жерде 8 ымыркай бала бар болчу. Балким алардын каны күчтүүлүк кылабы деп мен алардын баардыгына вирусту жуктуруп көрдүм. Бирок аягында ийгиликсиз болуп калды. Мен ымыркайлардын баардыгын өлтүрүп салдым деп айтат. Ал өзүн өзү актап, мен баардыгын туура эле кылдым. Эгер вирусту жуктуруп алган адамдар бул жерге жетип келишсе, алар баары бир ымыркайларды өлтүрүп салышмак деп коет. Bir канча мүнөттөн кийин ошол адамга SMS билдирүү келип түшүп, тик учак 5 мүнөт аралыгында ошол үйдүн чатырына конуп, ал адамды алып кетери жазылган. Анда окумуштуу Кет жаткан жерге келип, аны текшерип көрсө эле вирус ага таасирин бербей, Кет кадимкидей эле турган болот. Анда окумуштуу Кетти бошотот да бөлмөдөн чыгып, экөө бирге имараттын чатырын көздөй жөнөшкөндө, күтүлбөгөн жерден вирусту жуктуруп алган адамдар чыга келишет да. Окумуштуунун бутун чаап жарадар кылып салышат. Окумуштуу болсо тапанчасы менен аларды аткылап өлтүрүп, андан соң Кетке мага жардам бер деп талап кыла баштайт. Бирок дал ушул учурда ал жерге жиндин келип калганын көрөбүз. Жана ал дагы вирусту жуктуруп алган болот. Ушул кезде окумуштуунун тапанчасы дагы иштебей калып, жин тез эле жетип келет да окумуштууну өлтүрөт. Окумуштуу болсо өлөрдүн алдында акыркы сөздөрүн айтып, мага кичинекей балдарды өлтүргөн аябай жакты деп коет. Сыягы анда деле вирустун белгилери пайда боло баштаган окшойт. Эми жиндин да вирусту жуктуруп алганын көргөн Кет андан коркуп, чатырга чыгып бараткан жолдогу темир тордун аркасына өтүп, ал жакты бекитип салат. Ошентип жин темир тордон нары көздөй өтө албай калып, Кет болсо ошол жерден кете албай бир топко турат дагы. Имараттын чатырына тик учак келген кезде тик учакты көздөй каткырып эле чуркап жөнөдү. Ошол жерден биз Кеттин каткырганын көрүп, вирус ага дагы таасирин бере баштаганын түшүнөбүз. Имараттын чатырында куралдын атылган үндөрү чыгып, сыягы аскерлер Кетти атып салышты окшойт. Окумуштуунун тапанчасынан жин дагы жаракат алып калгандыктан, ал дагы ошол жерде отуруп көз жумат. Тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.